Чарли Чаплиндин 70 жаш мааракесинде сүйлөгөн сөзү. Угуп коюңуз, бул сиздин ойлонууңузга түрткү болот. Мен өзүмдү сүйүп баштаганда, мендеги кайгы жана азап бул менин өз чындыгыма каршы жашап жатканымды эскертүү белгилери экенин түшүндүм. Бүгүн мен аны аныктык деп атаарын билем. Мен өзүмдү сүйүп баштаганда, өз убактысы келе эле жана ал даяр боло электе, адамдын жашоодогу каалоолорун аткаруусуна күчтөп кыйнасаң, ал адамды канчалык катуу капа кылып аларыңды түшүндүм. Ошол адам мен болчумун. Бүгүн мен муну урмат-сыйга ээ болуу деп айтам. Мен өзүмдү сүйүп баштаганда, башкача жашоого умтулбай калгандыгымды жана капысынан эле мени курчап турган нерселердин баары мени дагы өсүүгө чакырып жатканын көрдүм. Бүгүн мен аны акыл толуу деп айтам. Мен өзүмдү сүйүп баштаганда, эмне гана болбосун мен ар дайым туура убакытта, туура жерде экенимди түшүндүм жана баары керек мезгилде болуп жаткандыктан менин көңүлүм ар дайым тынч. Эми мен муну өзүнө ишенүү деп айтам. Мен өзүмдү сүйүп баштаганда, мен өзүмдүн кымбат баалуу убактымды уурдап, келечекке улуу пландарды түзбөй калдым. Бүгүн мен мага кубаныч жана бакыт алып келген, көңүлүм сүйгөн жана мен жүрөгүмө кубанычтуу маанай алып келген гана нерселерди жасайм. Мунун баарын өзүм билгендей жана өз ыргагыма жараша жасайм. Бүгүн мен аны жөнөкөйлөштүрүү деп атайм. Мен өзүмдү сүйүп баштаганда, мен ден соолугума зыян келтирүүчү бардык нерседен арылдым. Зыяндуу тамактар, адамдар, буюмдар, окуялар мени төмөнгө тарткан нерсенин баарын өзүмдөн алыстатып салдым. Башында мен муну кадыресе эгоизм позициясы деп атадым. Бүгүн мен аны өзүнө болгон сүйүү деп атайм. Мен өзүмдү сүйүп баштаганда, мен ар дайым эле туура боло бергенге аракет кылууну токтоттум жана ошондон бери мен азыраак адашып баштадым. Эми мен анын жөнөкөйлүк экенин билдим. Мен өзүмдү сүйүп баштаганда, өткөн менен жашабай калдым жана келечегим үчүн кыжаалаттанбайм. Бүгүн мен баары болуп жаткан бүгүнкү күн менен гана жашап калдым. Эми мен ар бир күнү жана күндөн күнгө жашайм жана муну ишке ашыруу деп атайм. Мен өзүмдү сүйүп баштаганда, менин акылым мени кайгыга салаарын жана андан ооруга да чалдыгып калаарымды түшүндүм. Бирок аны менин жүрөгүм менен байланыштырганда, акыл эсим менин баалуу союздашым болуп калды. Бүгүн мен бул биргелешүүнү жүрөктүн акылмандыгы деп атайм. Эми бизге талашып тартышуудан, тирешүүлөрдөн же өзүбүздөгү же башка бирөөлөр менен болгон ар кандай көйгөйлөрдөн коркуунун кереги жок. Керек болсо жылдыздар да кагышат жана ал кагышуудан жаңы дүйнө жаралат. Бүгүн мен бул жашоо экендигин билем.